Таластагы сотторго наразы болгондор 27 февраль дүйшөмбү дагы пикет уюштурду. Ушул менен облуста бир айда 3-чү жолу нааразылык акциясы орун алды. Бул ирет Бакай Ата районунун Кыргызстан айылынын 30дан ашык тургуну Талас облустук сотунун алдына чогулуп, колдоруна сот акыйкат чечим чыгарган жок, соттун чечимине эл нааразы деген жазууларды кармап турушту. Алар айылдашы Эрлан Дөлөновдун 22 жылга эркинен ажыратылганына макул эместигин билдиришти. Балабыз кезилип кетип атканына биз нааразыбыз. Статьясы да оор берип койду. Биз да ушунчалык жүрөгүбүз ооруп алдыбыз. Шок болуп жүрөгүбүз ооруп атат. Ушул балага. Ушуну кайра карап бергенине суранабыз. Жогору жактагыларга да суранабыз. Акыйкат кылсын. Ушунча элдин үнүн уксун. Реформа жүрүп атат дегенде сүйүнгөм. Ушу жаштар келип атат. Сотторумузду эми Кудай буйрса акыйкат үчүн иштейт экен деп. Көрсө акыйкат соттордо азырынча жок экен да. Эрлан Дөлөновго 2014-жылы аталаш тууганынын жашы жетеле кызын зордуктады деген айып менен кылмыш иши козголгон. Бакай Ата райондук жана Талас облустук соту аны шарттуу түрдө 2 жылга абакка кескен. Бирок жабырлануучу тарап буга макул болбой жогорку сотко кайрылган. Анын негизинде иш кайра каралып, облустук сот февралда Эрлан Дөлөновдун 22 жылга эркиден ажыратканы белгилүү болду. Эрландын туугандары жана бир катар айылдаштары анын күнөөсүз экенин айтышып, айыпты жабырлануучу тарапка оодарып, актоону көптөн бери суранып келе жатышат. 1 сааттан ашык убакытка созулган акцияны укук коргоо органдары көзөмөлгө алды. Бирок облустук соттон нааразылар менен жолугушууга эч ким чыккан жок. Ал эми шейшемби күнү насыя боюнча соттошкондор Талас облустук райондор аралык соттун имаратына чогулуп бардык иштерди бир эле судья карай берет деп нааразылык билдиришти. Судья Нурман Нартаевке иш козголуш үчүн талап кылабыз. 328 статьянын негизинде азыр Конституционный палата жогорку соттогу өзгөртүүлөр киргизген. Ошонун негизинде подложный документ жасаган үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратыш үчүн Генеральный прокуратурага биз кайрылып атабыз. Талас областынын кредит алгандардын укугун коргоо кыймылынын атынан. Ишенбейбиз бул Нартаевка. Келген бизден кийин канчалар келди, ошолордун баарына эч кандай сурабай эле алдыңбы төлөйсүң деп эле сразу банк тарапка чечип берип атат. Бул жагдай боюнча пикирин билели деп райондор аралык соттун судьясы Нурман Нартаевка кайрылсак, ал өзүнө тагылган кине боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Кайра соттордун ишин сыңга алган жагдайлар боюнча Талас облустук сотунун маалымат катчысы Назгүл Кулушева буларды айтты. Сот өзүнүн ишин аткарып атат. Мисалы үчүн Дөлөновдун эмеси боюнча акыркы өкүм чыгарылган. Ал боюнча нааразы болгон тараптар көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна деле даттанууга укукту. Сот өзүнүн мыйзам чегинде ишин аткарып жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.